Кыргызстандагы туруктуу туризмди өнүктүрүү, туризм тармагында энергия жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жаатында иш алып барган Парето долбоорунун жыйынтыктары менен тааныштыруу форуму болуп өттү. Форумда Парето долбоорунун 4 жылдык ишинин жыйынтыгы чыгарылып, жетишилген натыйжалар талкууланды. Здравствуйте еще раз. Good afternoon, dear guests, ladies and gentlemen. Welcome to the concluding forum results. 2020 жылдан бери туризм тармагында иштеген ишкерлер менен иш алып барып, бүгүнкү күндө алардын ичинен 88 ишкер эко-сертификаттарды алышкан. Эко-сертификаттар бир канча критерийлер менен платина, алтын, күмүш жана бронза категорияларында берилип, тиешелүү адистер тарабынан эко-аудит жүргүзүлүп турат. Ушул энергиянын жана ресурстардын натыйжалуулугун илгерилетүү боюнча ушул туризм тармагында Кыргызстан боюнча 2020 жылдан бери ушул долбоорубуз Европанын алкагында Европа Союзунун финансылык каржылоосу менен өткөрүлүп келди. 430 миллион сомдун тегерегиндеги ошол энергиянын жана ресурстарды үнөмдөө боюнча долбоорлордо ушундай ар кандай жашыл технологияларды өзүлөрүнүн мекемелеринде уюштуруу иштерин жүргүзүштү. Анын баары тең ушул биздин долбоордун алкагында болду десек болот. Андан тышкары эко тутумга зыян келтирбестен ишкерчиликти илгерилетүүнүн жайылтуу максатында Кыргызстандагы 7 жогорку окуу жайында атайын предметтик сабактар киргизилип, студенттер бул жаатта билим алып келишет. Жогорку окуу жайлардын ичинде дагы ошол туруктуу өнүгүү боюнча, туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча баягы сабактарга, дисциплиналарга темаларды киргизип, бүгүнкү күндө ошол 7 жогорку окуу жайдын студенттери дагы ошол боюнча окуп жатат. Аталган долбоордун өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күндө республика боюнча 20 кеңеш берүү уюмдары ачылып, финансылык мекемелер менен биргеликте каржылоо боюнча да шарттары түзүлгөн. Азыркы күндө туризм жагы аябай өнүгүп атат. Ошол эле конок үйлөр, анан ресторан, кафелер, биз ошол меймандостук тармагына көп көңүл бурдук да. Анан ал жакта көптөгөн, мисалы үчүн, имараттар бар, технологиялар колдоого алынат, сууну, энергияны колдонуу, таштандыны таштоо, ошол туризмдин өнүгүү менен бирге ошол дагы көп, мисалы үчүн, маселе жаратат экен да. Анан ошол жагын чечүү боюнча, жаратылышка азыраак зыян келтирүү боюнча эмне иш алып барса болот, чакан ишкерлер менен деген баягы маселе коюлган. Анан Парето долбоорунун деңгээлинде биз 2000ден ашык жеке ишканалар менен иштедик. Ишкерлер арасында эко тутумга зыян келтирбей иш алып баруу жаатында аң сезим өзгөрүлүп, айрыкча акыркы жылдары саркынды сууларды кайра иштетүү механизмин орнотууга суроо талап өсүп барат дейт 15 жыл аралыгы саркынды сууларды кайра иштетүүчү жабдыктарды орноткон компаниянын адистери. Бул жылы абдан заявкалар көп, бирок мамлекет сураганы менен инструмент аз болуп атат. Анан ушуга окшогон Парето Кирсев проекттери дагы болуп, ишкерлер өзүнүн ошол саркынды суу тазалоочу курмаларын койгонго шарттарды, какой-то бир шарттар түзүлүп атат. Биз 15 жылдын ичинде 60тан көп очной сооруженияларды курдук. Ошол көбүнчө көлдө, көл ошол азыр мурдагы жылдары түндүк жагында көп болчу, азыр эми түштүк жагында аябай катуу курулуп, инвестициялар келип, аякта дагы ишкерлер абдан катуу иштеп атышат. Ошол себептен аякта дагы азыр активность көп аябай. Ал суу менен сугарса болот. Саркынды суу келип, жабдуудан тазаланып, анан болсо ошол суу менен дыйкандар өзүнүн полелерин сугарышат. Ошол анан азыркы заманбап технологиялар ошого шарт түзүп берет. Анын эч кандай коркунучу жок. Аны аң казып туруп, аңдын ичине сууну, ошол саркынды сууну тазалабай туруп кетиргенден көрөк, жабдуу аркылуу кетирсе, ал пайдасы абдан чоңураак болот да. Эркингүл Каракозуева жеке ишкер, ал жайлоо туризми менен алектенет. Парето долбоору тарабынан климаттын өзгөрүү шартында эко тутумга залаканы азайтуу, таштандыларды иргөө, саркынды сууларды кайра иштетүү боюнча окутууга катышып, бүгүнкү күндө планетадагы энергиянын эң көп жана таза булактарынын бири күн батареяларын орнотуп, энергетикалык көз карансыздыкты жогорулатуу менен ишкерлигин жүргүзүп келет. Бир нече окуулардан өттүк, анан ушул окуулардын натыйжасында биз мүмкүн билип эле жүргөн, бирок анча баам салбаган көп нерсеге
ээ болдук дагы. Анан ошол билимдин натыйжасында ошол конок журт жайлоо туризмине өзүбүздүн конушка күн чырактарды орноттук. Мына азыр бир айга жакын болуп калды. Ошол күн чырагыбыз иштеп жатат. Анан бул аркылуу биз өзүбүздүн конокторго кызматыбыздын сапатын жакшыртып атабыз. Андан сырткары жаныбыздагы кошуналарга жакшы таасирин тийгизип атат. Аны менен өзүбүздүн балдарыбызга, бизге келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүү менен ушул Паретонун алдыңкы тажрыйбаларын өзүбүзгө жумушка киргизгенге аракет жасап атабыз. Андан сырткары ушул таштандыларды бөлүү, сорттоо канчалык маанилүү экендигин жана туруктуу өнүгүүнүн максаттарына биз өзүбүздүн салымыбызды кантип кошо алабыз, ушул багытта иш алып барып атабыз азыр. Зарема Жейналиева, Нурбек Нурлан уулу, Азия ТВ, Бишкек.